Өзү мындай болот. Көп адам келет, арызданат, айтат, бирок ал темалардын баардыгын эле ала бербейм. Мен өзүм көп учурда ошол популярдуу болуп кеткен темалардын көпчүлүгү өзүмдүн ынаным менен көчөдө, жолдо же кетип атып, же болбосо өзүмчө ойлонуп эле, же кокустан эле табылып калган темалар болот. Мисалы, жанагы көп айтышат, жанагы профсоюздар жөнүндө жанагы мени чаба берип дагы ызы чуу болбодубу? Ошол тема каяктан чыгып калды деп ойлойсуңар? Ал мындай болгон. Мен бир күн Ошто жүрөм. Анан бирөө менен сүйлөшүп жолугуп калганмын. Сүйлөшүп туруп мындай карасам, бир бет, шаардын бети, дарактар бар, ошол пансионат тарап боз болуп куурап жатат да. Анан бул эмнеге куурап жатат? Ал жерде суу бар го. Деп анан бул бак каралбай калганбы деп, мен ошол эмне үчүн буга суу койбой койду деп, мен ошону чагылдырам деп барганмын. Барып, ошол баягы суу коюлбай кароосуз калган экен. Анан мен ага чейин үстүртө маалымат болчу эле, ошол профсоюзга караганды боюнча. Профсоюзга карап турса, ушинтип булар баягы көңүл кош мамиле кылат, ушинтип кууратат, акыры ошентип кууратып, чөл кылып, жер кылып, сатып жок кылышат. Ошодон көрүн же нары же бери кылып, ошону же элге сатсын, берсин,